Süt. İyi. Kızıl kitepke girilген pavlindin mintep kanat kuyruğun жайышын дайымеле көрө бербейсиң. Ал эми буга үй бүлөсү менен күнүгө күбө болгон Болотбек Асанбековдун айтымында багуусундагы өзгөчө куштун мындай кооз көрүнүшү кандайдыр бир деңгээлде көңүлдү серкитип, маанайың дароо ачылат. Ал эми эң ысқа Африка материгин мекендеген мына бул тезаркалар сайраганында, жаналарга кырголдор кошулганда айлана шаңга толуп, жан дүйнөңдүн керемет түндөрдөн бошошу кыйын. Тилекке каршы алар эртемеңгисин гана ырдашкандыктан бизге андай рахат буйрбады. Фермердин коросундагы мына бул 6 төгү куштун ар бири 70 000 сомдон Ташкенттен сатылып келинген. Бүгүнкү күндө булардын жашы 6 айга жетип калды. Ал эми июнь айынан баштап булар кадимкидей жумуртка бере баштамакчы. Ал эми медицинада ушул төгү куштун жумурткасы жана эти өтө жогору алынат. Бул эти жана жумурткасы жүрөк кан тамырлары үчүн миңдин бири. Ошого жараша бааларда абдан кымбат. Дүйнөлүк рынокто этинин 1 килограммы 120, жумурткасынын бир даанасы $100 кем эмес. Демек эңирде күлүктүгү жана кооз бийлегендиги менен өзгөчөлөнгөн төгү кушту асыроо фермерге пайда гана турчудан. Андан калса ал көп деле колду карабай, жем чөптү тандабайт. Беде чөптү майдалап беребиз. Негизги тоюш ушу беде чөп. Андан башка ушу жүгөрү жейт, буудай жейт. Кадимкелер мал жеген жемдин баарын жейт. Болду, бул өзгөчөлүгү ушул. Анан эми бул жер тардык кылат экен. Булар ушу чуркап турганды, анан жерден өзү чөп оттоп, жердеги жана курт кумурскаларды жеп, ошого ылайыктанган жаны бар болот экен. Учурда Каармандын коросунда куштардын ондой түрү бар. Алардын арасындагы кекиликтердин бир жумурткасы 250 сомго бааланат. Андыктан андан киреше табуу максатында фермер атайын инкубатор уюштуруп, балапандардын чыгышын күтүүдө. Ушул кекиликтер менен кырголдорго көз салып, аларды тойттордон кем кылбоо Болотбек аксакалдын кызы Барчындын жоопкерчилигинде. Ушундан уламал сабактан бош убактыларында алардын жанынан чыкпайт. Таңкысын жана кечкисин жем чачса, түшкүсүн суусун билинбейт. Кыскасы жаштайынан эмгекке бышып, жалкоолук эмне экенин билбейт. Булар бутта клеткада турган үчүн атам мага мындай жем салыш жасап берген. Мен буларды эртең менен күнүгө жем берип турам, суу менен куюп турам. Булар деген жумуртка уже тууп башташты. Бул жумурткасы жо инкубаторго салдык. Өз өрөөнүндө эң улуу эмгекчилиги жана жаратмандыгы менен оозгаланган Болотбек Асанбеков мыкты багбан да. Ал мындан 4 жыл мурун кароз жаткан 10 гектар таштак жерге өрүк көчөттөрүн отургузган. Былтырдан бери алардан аздыр көптүр түшүм алына баштады. Ал эми коросунда ар кандай жер жемиш бактырактары менен тал теректердин 20дан ашык түрү тегилген. Өз кезегинде анын иштиктүү мындай сапаттары айылдаштары үчүн үлгү. Өзү аябай күжүрмен талыкпайт да такыр. Бир немени целди койду, ошол максатка жетиш керек да бул ишин аябай. Өзүнүн ушундай эмеси ушундай да, ушундай өзүнүн мүнөзү ушундай. Дейинкиси акыркы кездери теңир толук фермерлер чарба жүргүзүүнүн аргыл түрлөрүн өздөштүрүүнүн аракеттерин жасашып, саңгы эмес, сапат менен натыйжага басым жасашууда. Убакыт өзү көрсөткөндөй, алгачкы жыйынтыктар анча жаман эмес. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Кочкор району.